Илимий техникалык жетишкендиктер коомду өнүктүрүүдө жана адамдардын жашоосун жакшыртууда маанилүү ролду ойнойт. Бирок тарыхта аялдар менен кыздар дискриминациянын жана бир жактуулуктун ар кандай формаларынан улам бул тармактарда аз көрсөтүлгөн. Женщины в Кыргызстане играют. Кыргызстанда аялдардын ролу абдан чоң. Ошол эле илимде инновациялык тармакта аялдардын ийгилиги бар. Деген менен жетишкендиктер аз болгондуктан жыл сайын өтүүчү бүгүнкү иш-чарада көйгөйлөрдү кенен талкуулап бир чечим чыгарабыз. Эл аралык илимдеги кыз келиндердин күнүнө карата уюштурулган иш-чаранын алкагында Кыргызстандагы инноватор аялдарды жана ойлоп табуучуларды өнүктүрүүгө жана колдоого багытталган ар кандай уюмдар ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ушул илимдеги аялдарды колдоо максатында алардын илимий иштери, инновациялык иштер, анан мындан ары алардын баягы коммерциализация иштери, баягы илимдеги өздөрүнүн диссертациялары ошондой бир кандайдыр бир проблемаларды чечкенге, азыр баягы жашыл экономика деп жатабыз го, ошого дагы бир багыттуу аракеттерди көрсө деген максатта уюштурулган конференция болуп жатат. Бүгүнкү конференциянын эң чоң максаты бүгүн баягы 4 тараптуу Жайезет, Кыргыз патент, Агахан фонду жана ошондой эле 10 женщина болуп биз 4 тараптуу меморандумга кол коебуз да. Бириккен Улуттар уюмунун гендердик теңчилик маселелери боюнча өкүлдөрү илимде аялдарды колдоого жана алардын демилгелерине демөөрчүлүк кылуу үчүн инвесторлорду тартууга даяр экендигин билдиришти. В мире участие женщин в науке. Дүйнө жүзүндө илимде жана инновациядагы аялдардын саны жыл сайын өсүп жатат. Албетте бул кубандырбай койбойт. Биз өз кезинде аялдарды ушул тармакка тартуу үчүн инвестиция тартуу менен көмөк берип жардамдаша алабыз. Деги эле ар тараптан буга чейин эле көмөк көрсөтүп келгенбиз. 2023 годом илимдеги аялдардын чоң потенциалына карабастан алардын бул чөйрөдөгү прогрессин жайылтуучу стереотиптер кала берүүдө. Нурай Кайратова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.